Бийлик өкүлдөрүнүн эл менен болгон жолугушуусу Ноокат районунда улантылып жатат. Дал ушундай эле жыйын кечээ күнү башка аймактарда дагы болгон. Негизинен Ноокат районунда көтөрүлгөн маселелердин басымдуу бөлүгүн социалдык маселелер түзүүдө, мындан сырткары ушул жаратылыш кырсыгында болуучу кесепеттердин алдын алуу жана болтурбоо боюнча дагы бир катар сунуштар берилүүдө. Негизинен көтөрүлгөн маселелерде мектеп, бала бакча тартыштыгы боюнча көтөрүлүп жатат. Ал эми жергиликтүү тургундардын ушул койгон суроо талаптары сунуштарын жеринде чөчүүгө чоң мүмкүнчүлүк жаралууда. Анткени бийлик өкүлдөрүнүн эл менен болгон жолугушуусуна министрликтердин орун басарлары жана жергиликтүү бийликтин ишканалардан адистер келип ушул суроолоруна жеринде жооп берип жатат. Негизинен жыйын облустун ар бир аймагында өтөт. Бүгүн түштөн кийин Арабанда улантылат. Ар кандай маселе, анан кийин урматтуу айыл өкмөттүн башчылары, сиздердин деңгээлинде болуп аткан эгерде маселе болуп атса, сиздер дагы микрофон алып, ушул маселени сиздер дагы жооп бергиле. Биз сиздерден сурабайлы, ушул маселе бул маселе биздин деңгээлде маселе экен, ушул маселени биз чечебиз деп ачык айкын айта бергиле. Биз анча-мынча байкап атабыз, айыл өкмөттөр отуруп алып эле, анан кийин эл бүгүт деп атат, бул сөздү айт деп атышат да. Андай болбойт. Эгерде ушул сиздердин айыл өкмөттүн деңгээлинде арыңар тазаланбаса, сиздер тазалайсыңар. Эгерде сиздердин көчөдөгү тазалык жок болсо, сиздер тазалайсыңар аны. Биз бул жерде бишектен келип алып тазалап беребиз сиздерге. Ушунча айыл өкмөттөр, сиздер да жакшылап угуп, ар бир маселени мындай телефонду наркы четке алып, ар бир маселени угуп, эгер сиздердин деңгээлинде маселе бар болсо, ушуну сиздер өзүңөр жооп бересиңер.